Азыркы тапта өлкөдө 1,5 миллионго жакын пенсионерлер жана 100 миңдин тегерегиндеги материалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Кары картаңдардын пенсиясы жарытпаган акча экендигин айтпаса да белгилүү. Ошол себептен улам Ордо калаадагы айрым чакан дүкөндөрүндө пенсионерлерге акысыз нан таркатылып, ардагерлердин жүгүн жеңилдетүүнү көздөгөн ишкерлер пайда болду. Пенсионеры каждое утро приходят и очень много. Биздин дүкөнгө ар күнү пенсионерлер келип нан пан алышат. Карап турсаң бир тыйынына чейин санап турганын көрүп бооруң ооруйт. Алар менен сүйлөшө келсең 2-3төн балдары бар болуп чыгат. Ишенсеңер, бир кемпирдин уулу өлкөдөгү атактуу адамдардын бири экен. Аны жашынан карысына чейин таанышат. Айдаганы заңгыраган джип унасы. Бирок негедир жардам бергенди ойлобойт. Сыртынан ал адам такырандай көрүнбөйт. Ошондо жардамга муктаж адамдарга кайрымдуулук кылууну туура көрдүм. Нан пенсионерлер үчүн акысыз экендигин уккан ардагерлер сени тим эле ыраазычылыктары менен жайнатышат. Мындай кайрымдуулукту күн сайын Бишкектин бир катар дүкөндөрү өткөрүп келет. Кайрымдуулуктун демилгечилери, чакан дүкөн ээлери чын жүрөктөн мындай кадамга барып жатканын айтышат. Пенсиянын көлөмү аз болгондуктан нанга жетпей келгендердин саны арбын экендигин эске алганда, ишкерлердин мындай колдоосу жардамга муктаж адамдар үчүн чоң эле колдоо болуп саналат. Сейчас тяжело жить. Пенсиябыз эмнеге жетмей келе. Бирине жеткирейин десең экинчисине жетпейт. Иши кылып үнөмдөөнүн эле жолундабыз. Бирок анда дагы эч нерсеге жетпейт. Адамдардын пенсионерлерге жардам берип атканы албетте жакшы нерсе. Демек бизди дагы ойлогон, бизге кам көргөн адамдар бар экен. Бул болсо биз үчүн абдан маанилүү. Себеби өлкө үчүн жаштыгыңды арнап, карыганда унутта калсаң абдан эле кейиштүү болот эмеспи? Мүмкүнчүлүк колдо барда кары картаңдар менен бөлүшүүгө даярбыз деген дагы бир кайрымдуу ишкер Канат Ибраимов. Алгач пенсионерлер мындай кайрымдуулукту өкмөттүн демилгеси экен деп ойлоп, өкмөткө ыраазычылыгын билдирген адамдар да болгондугун айтат. Андан сырткары бул эч кандай акция эмес экендигин кошумчалап, кайрымдуу иш-чара мөөнөтсүз боло тургандыгын белгилейт. Хлеб берут сначала. Биз азыр иштеп, колубуздан кичине болсо дагы бир нерсе келип турган убакыт. Мына ушундайда жардам көрсөтө албасак качан көрсөтмө керек? Учурда күндө 10дон ашык нанды акысыз делген полкага салып коем. Каалаган пенсионерлер келип алып кете берет. Буюрса мындай колдоону мындан ары дагы улантып, кирешеге жараша бекер нандын санын көбөйтүүнү ойлоп жатам. Андан сырткары үйү жок, материалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана пенсионерлер үчүн 3 жыл мурун Ордо калаада кайрымдуулук автобусу ишке кирген. Анда каалагандар үчүн ысык тамак таркатылып, ал шаардын Кулатов менен Лагвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде, Орто Сай базарында жана Чиркөөнүн аймагында орун алган. Данияр Өсөров, Адилет Марсбеков, Вести Бишкек.